Закон ошибки. Ката кетирүү закону. Эми мен сага ката кетирүү законун айтып берем. Байыртадан айтылган акылман сөз бар. Эчтеке жасабаган адам гана ката кетирбейт. Баарыбыз жашоодо ката кетиргенбиз. Бирок сен билесиң, башында ката болбойт. Биз бир нерсени жасаарда жакшы ой менен жасайбыз да. Ошол убакта биз эң туура жолду тандадык деп ойлойбуз. Бирок бир айдан кийин, бир жылдан кийин бул чечим ката болгон болот. Бир дагы сатып алуучу дереги жок сапатсыз товарды сатып алганын мойнуна албайт. 2-3 айдан кийин гана ката кетиргенин түшүнөт. Эгерде сатып алып аткан учурда ошону түшүнсө, брак товарын кайра кайтарып бермек. Башында биз ошол убактагы бизде бар маалыматка таянып жана жакшы ой менен чечим чыгарабыз. Бирок биз канчалык аракет кылсак да ката кетире беребиз. Өзүбүздүн каталарыбызга кандай мамиле кылабыз деп сурады Мехрон. Вакыттын өтүшү менен каталар негатив тажрыйбага айланат. Кээде алар бизди токтотуп турган күчкө айланат. А бизге ушул тажрыйбаларды бизди алдыга жылдыруучу күчкө айлантышыбыз керек. Мисалы, эгерде сен биринчи жолу бизнес кылайын деп чечтиң дейли. Андан ийгиликсиздиктин болооруна 95% гарантия болот. Экинчи жолкусунда 85%, үчүнчүсүндө 75%, төртүнчүсүндө 65%, анан бешинчисинде 55%. Бирок эң кызыктуусу 9-чу жолу сага ийгилик келерине 95% гарантия болот. Бул бардык катаны алдыга жылдыруучу күчкө айлантып алса болот дегенди билгизет. Ошондуктан эгерде сенде бир жолуң болбой калса, чөгүп кетпей, мага ийгилик келерине 10% шансым көбөйдү деп өзүң айт. Өзүңдүн максатыңа жетүүгө улам шансты көбөйтүп атканын түшүнүү керек. Эгер сен 50 переговор жасап, бир макулдук алсаң, бул жакшы. Убакыттын өтүүсү менен сен профессионалдык деңгээлиңди жогорулата бересиң. 50 переговордон 2-3 макулдук аласың. Өзүбүздүн чеберчилигибизди өстүргөндө ийгиликтин мүмкүнчүлүктөрү дагы көбөйөт. Ошон үчүн дайыма өзүңдүн жөндөмүңдү өстүрүп туруу, билимди өстүрүп туруу керек. Дайыма машыгып туруу керек. Жана эсиңде болсун. Сенде ката болгондо же ката болбогону жөнүндө сүйлөбө. Эгер сен ката кетирдим деп айтсаң, подсознанияңда дагы ката кетирүүнү күтүүнү жаратасың. Балким сен байкагандырсың. Биз өзүбүздүн каталарыбызды моюнга алып, мен экинчи мындай кылбайм деп айтканыбызда, кандайдыр убакыт өткөндөн кийин ошол катаны дагы кайталайбыз. Себеби биз подсознаниябызда ошол катаны күтүүнү жаратабыз. Анан убакыттын өтүүсү менен бул ситуация силерди башкарып алат да, бул адатка айланат. Алкоголь ичүү зыян экенин, эртең менен чуркоо пайдалуу экенин адамдар билет. Бирок баары бир арак иче беришет, эртең менен чуркашпайт. Мындай мисалдар толтура. Подсознанияда күтүүнү жаратпаш керек. Подсознанияда күтүүнү жаратпаш үчүн мурунку чечимиң жакшы болчу, бирок мен андан да жакшы чечим кабыл алам. Анткени бул проблеманы чечүү үчүн толтура сонун варианттар бар деп өзүң айт.